Assalamu alaikum, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін ушул шальды токуганды үйрөнөбүз. Алгач каналга катталып койгонду унутпаңыз. Анда эмесе баштасак. Керектелүүчү жип Alize симли сал. Мына көрүп турганыңыздардай. Бул 100 граммда 460 метр. Крючок болсо 2,75 колдоном. Биринчи жипти чыгарганда ушул жактан чыгарыш керек. Ошондо жиптерибиз чуалбай жакшына бойдон турат. Мен чыгарып алдым. Учун табып баштайбыз. Жипти кармайбыз. Айлантабыз. Анан тегеректин ичине крючокту киргизип, жипти тартып чыгабыз. Мындай кылып туруп, анан мындай кылабыз. Алты воздушная петля токуп алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 воздушная петля токуп, андан кийин мына тегерекке киргизебиз дагы. Жипти тартып чыгабыз. Ушундай тегерек жип пайда болот. Андан кийин 3 воздушная петля токуйбуз. 1, 2, 3. Андан кийин столбик с накидом токуйбуз. Мындай кылып жипти алабыз дагы. Тегеректин ичине киребиз. Жипти тартып чыгабыз дагы. Экөөнөн өткөрөбүз дагы. Экөөнөн өткөрөбүз. Ушул столбик с накидом. Андан кийин 1 воздушная петля токуйбуз. Андан кийин дагы 3 столбик с накидом токуйбуз. 1, 2, 3. Андан кийин 1 воздушная петля токуйбуз. Воздушная петля токугандан кийин 2 столбик с накидом токуйбуз. Биринчи рядты бүттүк. Мына 2 столбик с накид токудук. Андан кийин воздушная петля токудук. Андан кийин 3 столбик с накид токудук. Воздушный петля токудук. Андан кийин 2 столбик с накидом токудук. Эми шальды бул жака бурабыз дагы. Бул бетинен баштап токуй баштайбыз. Кайрадан 3 воздушная петля токуйбуз. 1, 2, 3. Үчөөнү токугандан кийин жанагы столбик с накид бар эле 2. Ошонун экинчисинин үстүнө столбик с накидом токуйбуз 1-ди. Андан кийин 1 воздушная петля алабыз дагы. Мына 3 столбик с накиддин жанындагы тегерекке, мына чоң тешикке 3 столбик с накид токуйбуз. 1, 2,
3. Boş кылып эле токуган жакшы буну шальды. Андан кийин 1 воздушная петля токуйбуз дагы. Андан кийинки бул 3 столбик накидтин бул чекесиндеги тешикке киргизебиз дагы. Бул жерге дагы 3 столбик накиддан токуйбуз. Бош эле алып токуган жакшы. Андан кийин дагы бир воздушная петля токуйбуз дагы. Мына чекедеги 2 столбик накидтин ар бирине бирден столбик накиддан токуйбуз. Бул башынан аягына чейин ушундай болуп кетет. 2 чекесинде ушундай 2 жердегисине столбик накид болуп токулуп кетет. Ой, азыр столбик накидти албаппын. Кылабыз дагы. Алабыз. Экинчи рядты бүттүк. Бизде азыр мына көрүп турганыңардай 3 столбик накидтен бир болчу биринчи рядта, экинчи рядта 2 болуп калды. Андан кийин үчүнчү рядта 3 болот. Азыр токуйбуз дагы. Кайрадан эле бул жака бурабыз дагы. Бурбай туруп деле сразу эле мына жерден 3 воздушная петля алып туруп, андан кийин деле бурсак болот. Дагы деле ушул чекедеги мына 2 столбиктин экинчисине столбик накид токуйбуз. Андан кийин воздушная петля токуйбуз. Андан кийин ушул тешикке столбик накидтен 3 токуйбуз. Воздушная петля. Дагы мына жердеги 3 столбик накидтердин арасына дагы бир воздушная петля токуйбуз. Андан кийин дагы мына чекедеги тегерекке 3 столбик накид токуйбуз. Папа, мама, Тая. Андан кийин бир воздушная петля. Дагы ар бирине столбик накид токуйбуз. Бул столбик накидтин үстүнө бир столбик. Бул столбиктин үстүнө дагы бир. Андан кийин 3 воздушная петля. Бул жака бурабыз. Эми 4-чү рядты баштайбыз. Бир столбик накид. Анан воздушная петля. Андан кийинки ушул жердеги
тегерекке 3 столбик накидом. Bir воздушные петли. Дагы мына жердеги тегерекке столбик накидым еще. Bir воздушные петли. Эми дагы мына жерде чоң тешке 4-нче рядка чейин ушундай кылып токуйбуз. 5-нче рядтан уже өзгөрө баштайт азыр. Дагы бир воздушные петли, андан кийинки рядка дагы. Андан кийинки дагы тегерекке 3 столбик накид. Воздушные петли. Андан кийин ар бирине столбик накидым. Андан кийин 3 воздушные петли токуйбуз. Дагы бул жака барабыз. Уже мындай болуп чоңое баштады. Ушундай болуп чоңоет. 1, 2, 3, 4. 3 столбик накидтен 4 болду. Эми бул 2 бул жака кетет. Бул 2 бул жака кетет чоңойгондо. Андан арасында биз азыр бир-бирден токуп кетебиз азыр. Көргөзөм. Чекесине кадимкидей эле столбик накид. Андан кийин воздушные петли. Андан кийин чоң тешке 3 столбик накид. Bir воздушные петли. Андан кийин дагы бир 3 столбик накид. Bir тешке. Эки. Андан кийин дагы бир воздушные петли кылабыз дагы. Эң ортосуна бир столбик накид токуйбуз. Карап турабыз дагы 2 бул жака кетсе, 2 бул жака кетсе, ошонун ортосуна столбик накид токушубуз керек. Мына жерге. Андан кийин дагы бир воздушные петли кылабыз дагы. Бул тешикке столбик накидтен үчөнү. Bir воздушные петли. Дагы бул жердеги тешикке столбик накидтен үчөнү. Bir воздушные петли кылабыз дагы. Ар бирине столбик накид. Bir, 2, 3. Мына жерде бул жерге 3 столбик накид, бул жерге 3 столбик накид. Андан кийин бул жерге бирден столбик накид. Андан кийин бул жерге 3 столбик накид, бул жерге столбик накид токуйбуз азыр. Ardından arasına birden воздушные петли токуйбуз. Андан кийин бул жерге мына 3 столбик накидтен мына үчүнчүсүнүн эң үстүнө бир столбик накид токуйбуз. Андан кийин воздушные петли токуйбуз дагы кайрадан. Мына
столбик накидтин үстүнө бирди токуйбуз. Андан кийин мен азыр мына жерде уладым эле. Андан кийин бул жердеги 1 2 3-ün биринчисине столбик накид токуйбуз. Андан кийин воздушный петля кылабыз дагы. Что ты здесь? А это она будет? Она будет. Здесь. А я тут у нас нету ничего. А это более. Калгандары ушундай болуп кайталана берет. Ушул столбик накидтен 21 болгондо ортосунда биз кайрадан улантабыз башкача кылып. Ага чейин ушундай болуп токулат. Биз азыр мына 5-рядда 1 болду эле. Кийин 6-ряддан бул столбик накидтен 3 болуп калды. Кийинки 7-рядда болсо ар бир бул жерлерге дагы кошулган үчүн 3 болсо бул 4 5 болуп калат. Андан кийин ушинтип көбөйө берет дагы. Ошол столбик накидтен 21ге чейин болгондо анан башкача кылып токуйбуз. Чекеси болсо ушундай болуп кете берет. 2 столбик накид, андан кийин бул жерге токуйбуз. 3 столбик накид, андан кийин бул жерге 3 столбик накид токуйбуз. Ушундай болуп кайталанып токуйбуз. Мына мен токудум. Столбик накидтерим 21 болду санаганымда. Анан бул жактан 10ду эсептеп, бул жактан 10ду эсептеп туруп, ортосундагы столбик накидти мен белгилеп койдум, мындай жип байлап койдум ортосуна. Эми баштайбыз. Bir, 2, 3. Кайрадан эле столбик накид чекесине. Воздушная петля. Кайрадан бул жерге 3 столбик накид. Теперь воздушная петля, столбик накид. Андан кийин воздушная петля. Мына караганда 1 2 болуп түштү бул жактан. Эми жетип калдык. Бул жерге столбик накид. Воздушная петля. Столбик накид. Воздушная петля. Ушинтип азыр ортосуна чейин токуп барайын. Токуп келдим. Эми мына белгилеп койгон столбик накидке 3 столбик накид токуйбуз. 1 2 3. Воздушная петля токуйбуз. Андан кийин калгандарына столбик накид токуп кетебиз. Бул жактагыдай кылып. Бул жерге столбик накид. Воздушная петля. Столбик накид. Калган токуп мурдагыдай кылып бүтүрөбүз. Токуп барып кайра келдим. Дагы мына ортосуна келип калдым азыр. Токуйбуз. Эми мына буга токубайбыз дагы. Андан кийинки бул жерге 3 столбик накид токуйбуз.
Андан кийин бир воздушная петля алабыз дагы. Андан кийин бул столбец накидтердин бул жерине токуйбуз. Мына жипти алып кое берсем болот, уже кереги деле жок. Андан кийин воздушная петля кылабыз дагы. Буга эмес, бул столбец накидке эмес, бул столбец накидке токуйбуз. Ушундай болуп кете берет. Азыр токуп кайра келем. Мына токуп келдим. Ортосуна жетип калдым. Мына биринчисинде 1 болду эле. Андан кийин 2 болду. Эми азыр 3 болот. Ал үчүн бир воздушный петля, столбец накид, воздушный петля, буга эмес, бул жерге 3 столбец накид токуйбуз. Бир воздушный петля, андан кийин бул экөөнүн ортосуна столбец накид токуйбуз. Андан кийин воздушная петля, андан кийин ушулардын жанына, ушул тешикке столбец накидтен үчөөнү токуйбуз. Эми калганын уланта беребиз. Буга эмес столбец накид, бул столбец накидтин үстүнө столбец накид токуйбуз. Улантабыз. Андан кийин ушуга столбец накид токуйбуз. Мурдагыдай эле 3 столбец накид, бул жерге да 3 столбец накид, андан кийин бул жерге 2 столбец накид. Ушул жерди жакшы көрүп алсаңар, токуп келесиңер дагы. Бул жерде столбец накид токуп туруп, бул 1 калганда буга токубайбыз дагы. Булардын жанындагы тегерекчеге 3 столбец накид. Ушинтебиз дагы, бул жерге токуйбуз, буга токуйбуз, бул жерге токуйбуз. Ушинтип аягына чейин чыгабыз. Бул четинде болсо ар бир токуп баштаганда ушул 3 столбец накидтин 3-сүнө бирден столбец накид токуп баштайбыз. Бул жактан дагы тутканда дагы бул 3 столбец накидтин биринчисинен столбец накид токуп бүтүрөбүз дагы. Анан бул жерге 3 столбец накид токуйбуз. Ушинтип аягына чейин токуп чыгабыз. Бул жактан эсептегенде 11 столбец накид болуш керек. Мына столбец накидтерди эсептеп чыкканда бул жактан дагы 11 болуш керек. Мен токуп бүттүм. Чоңдугу, размери ар кандай боло берет, өзүңөрдүн размериңерге карап. Менин токуганым бул 3-3төн токулгандарды санаганда 44 штук болду. Мына жерден баштап санап кетем. Эми чачыласын адашым керек. Азыр мына бүтүргөн жерин көрөсүзбү? Мына бүттүм, кырктым мен. Бул жакты кырктым, андан кийин бул жака чыгарып коем. Андан кийин бул жипти бул жактарга киргизип койсом болот, байласам болот, бул жерге ар кандай кылып бүтүрсө болот. Байлап коем мен азыр, байлап турам, кыркып коем. Жыйырма сантиметр жип кылып алдым. Эми чачыласын ушуга карап эле кыркып кетем. Ушундай кылып кыркам дагы. Ушундан 10 штук, 10 штук дейм да 5 штук кырсам, анан мындай кайрганда ушул чачыласы 10 штук болот да. Аны кантип катаганды үйрөтөм. 5 штукту кырдым. Эми
мындай кылабыз дагы. Теңи ортого бөлөбүз. Кармайбыз дагы. Мына эң башталышы шуга мындай киргизебиз. Киргизебиз дагы. Мындай кылып туруп ачабыз дагы ортосун. Калгандарын өткөрүп коебуз. Ушундай болуп чачыласы кайдалат. Андан кийинкилерине 3 воздушный петля кылып фоторлогон жерлерибизге кадайбыз. Ошондо через ряд кадалып калат. Бир рядына кадалбайт, андан кийинкисине кадалып, андан кийинкисине кадалбай, ушундай болуп 3 воздушный петля менен көтөрүлгөн жерлерге гана кадайбыз. Менде азыр мындай карараак болгон үчүн анча билинбей атат, кайсынысы воздушный петля, кайсынысы ушундай болуп кадалат. Чачыласын кадап бүттүм. Ушундай болот. Бир рядына кадап, бир рядка кадабай, бир рядка кададым. Эгер сабактар жаккан болсо, класс басып, каналга подписаться болуп койгонду унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.